Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге болгон окуянын негизинде тартылган кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп мага жакты белгисин басып видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Урматтуу Москва шаарында эмгектенген мекендештер, трудовой договор жасап беребиз. Эң башкысы өзүңүз эмгектенген жумушуңуздан алганыңыз жакшы. Эгер кандайдыр бир себептер менен бербей жаткан болсо, биз аркылуу алсаңыз болот, 100% кепилдик менен. Эгер 2025-жылы ортомчулар аркылуу 3000ден жазаткан болсоңуз, ошол эле договорду ортомчусуз 1100 рубльга жасатсаңыз болот. Кааласаңыз акчасын бүткөндөн кийин берсеңиз дагы болот. Андыктан экрандагы 996 707 899 945 номерин терип WhatsApp'тан кайрыла берсеңиз болот. Тасманын жүрүшү Флоридада башталып, биз машыгып жүргөн Америка футболчуларын көрөбүз. Ушул иш менен катар жакын досторго айланган Купер Смит жана Ник болчу. Кечинде алар жубайлары менен чогуу бир жерге келишип, тамактанып эс алышып, дем алыш күнү балык уулап келбейлиби деп адаттагы эле болуп жүргөн ишин айта башташат. Алар ал жерге Вилл деген досун да чакырышкан болчу. Көрсө Виллди футбол командасынан чыгарып салышып, достору болсо аны колдоп, унутуп калбай ар дайым чакырып турушат экен. Албетте балык уулап келели деп Виллге да айтышып, аны да өздөрү менен ээрчитмекчи болушат. Анда Вилл дагы кызыгып калганбы айтор, дем алыш күнү таң атпай жарык кирелекте эле Никтин үйүнө келип ойготуп, Ник туруп кийинип даярдангыча бир канча бутерброддорду да жасап жиберет. Бул мезгил 2009-жылдын 28-февраль болчу. Ник болсо апасы белек кылган калың күрмөсүн кийет да, керектүү буюмдарын алып унаага отуруп экөө Купердин үйүнө жетип барышат. Бул кезде Купер дагы өзүнүн кичинекей кайыгын жүктөп алып даяр турган экен. Ал дагы үй бүлөсү менен коштошуп, андан ары жээкке жетип барышып, кайыкты түшүрүшкөндөн кийин телефондор аларга тоскоолдук жаратпасын жана суу болуп калбасын деп жылтырак баштыктарга салып коюшат. Вилл Куперден деги биз байланышы жок калбайбызбы, сенин рацияң барбы деп сураса, Купер рациянын бар экендигин айтып, таңдын сүрүшү менен деңизге чыгып кетишет. Купер буга чейин эле балыкчылыкка барып жүргөндүктөн Мексика болуңунун ар дайымкы барып жүргөн жерине жөнөйт. Дал ушул мезгилде таң сүрүп, Никтин апасы Марсия эртең мененки жаңылыктардан аба ырайынын бузулушу жөнүндө кабарды угуп калат. Ал дароо эле жолдошуна чалып, ушундай кабардан кийин коркуп жаткандыгын айтып, экөө тең Никке телефон чалышып, бирок Никтин телефону баштыкка салынып, кайыктын ичинде болгондуктан эч нерсе угулган жок. Алар бир жерден токтоп балык кармашып, дагы башка жака жылып жөнөшүп, дагы бир топ жүргөндөн кийин Купер ошол жерге якорун таштап, кайырмактарын сала башташат. Ошентип алар балык уулап жүргөндөрүнө 8 саат убакыт болуп кетип, Ник бир саамга уктап да турду. Ошол кезде каптаган булуттар өтө эле көбөйүп, аба ырайы кескин бузулуп, жамгыр дагы бир аздан жаай баштайт. Ошондо достору убакыт болду деп кайрадан жээкти көздөй жөнөмөкчү болушуп, якорду тарта башташса, якор суу түбүндөгү кандайдыр бир темирге илинип калып чыкпай калат. Бирок достор жөнөкөй эле бир нерсеге илинип калды окшойт деп ойлошуп, баардыгы бирге тартып көрүшүп, бирок такыр эле чыгара албай коюшат. Анда Купер кыймылдаткычты иштетет да кайыгын жулкулдата баштап, бирок кыймылдаткычтын да күчү жетпей, кайыгы чалкасынан кетип кала жаздап жатты. Алар ошентип дал ошол иш менен алек болуп жатышып, ары жакта келе жаткан чоң толкунду эч кимиси байкабай калат. Бир кезде эле чоң толкун көтөрүлүп турган кайыкты оодарып кетип, эмне болуп кеткенин түшүнбөй калган достор оодарылган кайыктын үстүнө чыга башташат. Төртөө тең кайыктын бир тарабына өтүп, кайыкты оодарганга аракет кылып көрүшүп, бирок алардын күчү такыр эле жетпей тургандыгын түшүнүшөт. Анда Купер суу алдынан жанагы якордун арканын таап чыгат да, аракеттенип отуруп аны кырчып кесип алат. Бирок кандай гана кылышпасын, алар бул чоң деңиздин ортосунда өтө алсыз бойдон калышты. Аба ырайынын кескин бузулушу боюнча уккан Никтин аялы дагы ага кайра телефон чалып, бирок такыр эле байланыша албай. Бул кезде кайыктын оодарылганына 5 саат убакыт өтүп, караңгы кирип, аба ырайы ого бетер бузула баштаган. Достор ошол жерден бул оодарылган кайык эртеби кечпи баары бир чөгүп кетет деп ойлошуп, улам сайын ар бири суу алдына кайыкка кирип, куткаруучу жакеттерди алып чыга башташат. Бирок жакеттер да төртөөнө тең жетпейт экен. Бир кезде алар алыстан кеменин кетип бара жаткандыгын көрүшүп, эптеп белги берип калалы деп кыйкырып, белги берүүчү ракетаны да жандырышат. Бирок алыстагы кеме караңгылыктан аларды байкаган деле жок окшойт. Ошондо алардын үмүтү жанагы жылтырак баштыктарга салынган телефондорго өтөт. Бирөөсү суу алдына кирип аракеттенип жатып, ошол телефондорду алып чыгып, тилекке каршы эч бир телефондун дагы байланышы кармабай коет. Дал ошол учурда дагы бир чоң толкун келип аларды уруп кетти. Никтин аялы Паула Марсияга чалып, алар дагы эле кайтып келе элек болгондуктан өтө эле кабатырлана башташат. Бул кезде полиция патрулу жээктеги Купердин унаасын көрүп, ал унаада кайыкты сүйрөгөн чиркегичи бар экендигин көргөндөн кийин,
Демек кимдир бирөөлөр кайык менен деңизге чыгып дагы эле кайтып келише элек экендиги белгилүү болот. Мындай маалыматты дароо эле жээк кароолчуларына беришип, жээк кароолунун капитаны Тимоти ишти дароо өз колуна алат. Толкундан улам ар кайсы жакка чачырап кеткен достору эптеп кайыкка жетип келишип, бир аздан кийин жамгыр токтоп калса абдан сүйүнүшөт. Бирок жамгыр токтогону менен чоң толкундар дагы эле токтой элек болчу. Дагы бир чоң толкун келет да кайрадан уруп кетип, суудан чыккан ар бири же кайыкты же досторун таба албай эле алактап калышты. Ар бири эптеп чагылгандын жарыгынын жардамы менен гана кайыкты тапканга аракет кылышып, алардын бирөөсү кайыкты таап алат да башкаларга кыйкырып жатып эптеп чогулушат. Бул кезде достордун муздак сууда жүргөнүнө 10 саат болуп, Купер өзүн жаман сезип эле алсырай баштайт. Түн жарымында Купердин аялы Паулага чалып, эч кимиси кайтып келе элек экендигин билишип, бардыгы тең тынчсыздана башташат. Ошондо Паула жээк кароолчусуна чалып кайрылып, капитан Тимоти болсо Пауладан сурап, деңизге 4 адам чыгып кеткендигин тактайт. Ошондо ал Пауланы тынчтандырып, аба ырайынын катаалдыгына карабай тик учакты көтөртүп, караңгы түн бороон чапкын болсо дагы издөөгө жөнөтөт. Кайыктын оодарылганына 20 саат убакыт өтүп, Купер такыр эле өзүн башкара албаган абалга келет. Достору аны сууга чөгүп кетпесин деп араң эле кармап турушту. Тик учак болсо бир канча аралыкты кыдырып, түнкүсүн көрсөтүүчү дүрбүлөр менен карашса дагы болбой эле. Бороон чапкындан улам суунун бетин толук көрүүгө мүмкүн болбой жатты. Ошондо капитан Купердин аялына байланышка чыгып, алар кеткен кайыкта кандайдыр бир GPS датчиги орнотулган болушу мүмкүн. Кайыкка тиешелүү буюмдардын арасынан жакшылап издеп көрүңүз деп айтып, Пауланын жардамы менен кайык акыркы жолу деңиздин кайсыл жеринен көрүнгөндүгү билинет. Дароо эле алар капитанга ошол кайыктын акыркы жолу көрүнгөн жеринин координаттарын жөнөтүшөт. Көрсө дал ошол координаттардан мурун кеме чөгүп кеткен болуп, сыягы кайыктын якоры дал ошол кемеге илинип калып чыкпай калган окшойт. Капитан кайтып келген тик учакты кайрадан ошол табылган координаттарды көздөй жөнөтүп, кезектеги толкун болсо аларды дагы бир жолу уруп, эптеп кайыкка чогулушкан достору бул жолу эсин жоготкон Куперди такыр эле таба албай калышат. Ошол кезде Ник жогоруда тик учактын өтүп бара жатканын көрүп, бирок тик учактагыларга бороон чапкындуу деңиздин бети такыр көрүнбөйт. Бир аз өтпөй тик учак ошол аталган координаттарга да жетет. Ник телефондун жарыгы менен болушунча белги бергенге аракет кылып, тик учактагылардын бирөөсү жалт деген нерсени байкагандай болуп, аппарат менен жакшылап айлана тегеректи карашып, бирок дагы эле эч нерсени көрбөй коюшту. Чынында эле бороон чапкындан улам деңиздин бети такыр эле көрүнбөй калган. Күчөп кеткен бороон чапкындан улам тик учак кайрадан базага кайтууга аргасыз болот. Анда капитан ушул бойдон колго ушуруп отуруп калгысы келбей, торнадо кемесине байланышка чыгат да абалды түшүндүрүп, аталган координаттарды көздөй аларды дагы издөөгө жөнөтөт. Таңдын сүрүшү менен кайыктын үстүндө отурган Вил менен Ник Смиттин дагы жок экендигин көрүшөт. Ошондо Ник Вилге алар түндө эле өздөрүн жаман сезип баштаган болчу. Анткени алар сууда сүзөм деп кийимдерин чечип салышкан. Мага болсо үстүмдөгү кийимдерим кичине жардам берип жатат окшойт. Ошондуктан сен дагы үстүңө кийим таап кийишиң керек деп баштайт. Аңгыча болбой жүрөктү түшүрүп кайыкты акулалар тегерене баштаганын көрөбүз. Сыягы балык кармайбыз деп келген достор балык кармабай эле. Тескерисинче аларды балык кармаганы калды окшойт. Бирок кандай гана коркунуч каптабасын, экөө андан ары үмүттөрүн үзбөй карманып турушту. Бул кезде жаңылыктардан 4 балыкчынын жоголуп кеткендигин жана жээк кароолчусу аларды издөөнү токтоткондугу айтылат. Муну көргөн Никтин апасы Марсия дароо эле жээк кароолчусуна жетип барып, капитан Тимотиге арыздана баштайт. Бирок капитан Тимоти Марсияны тынчтандырып, биз дагы эле издөөнү токтоткон жокпуз. Дайынсыз жоголгон 4 адамды көп кызматкерлер издеп жатышат. Репортерлор болсо адашып туура эмес маалымат чыгарып жибериштир деп айтат. Көрсө бороон чапкын өтө күчөп кеткендиктен тик учактар уча албай калып, ар кайсы кемелер гана издөө иштерин улантып жатышыптыр. Ник менен Вилди болсо кайра толкун уруп кетип жаткандыктан кемеде жана бири-бирибизден ажырабайлы деп аркандарды белдерине байланышат. Бир канча убакыт өткөндөн кийин өтө алыс аралыктан издөөчү учак жана тик учактагы учуп өтөт. Ник менен Вилде болсо белги берүүчү ракетасы да жок, көрүнбөстөн калып кете беришет. Бир кезде Вил кайыктын алдына кирип, бир аз суу жана тамак аш алып чыкканга мүмкүн болуп, бир аз нерсени жеп отурушуп, тумандын арасынан от сымал нерсени көрүшөт. Көзүбүзгө көрүнүп жатабы же чындап эле жээкке жакындап калдыкпы деп ойлошуп, экөө тең сүзүп жөнөшүп, бирок тумандын арасынан кайра эле эч нерсе көрүнбөй бири-бирин да таба албай калышат. Акыры кыйкырып отуруп бири-бирин таап кайыкты да таап келишти. Капитандын издөө иштеринен болсо дагы эле жыйынтык жок. Бул кезде Ник менен Вилдин сууда жүргөнүнө 30 саат өтүп, Вил дагы гипотермия абалына түшүп, өзүн жаман сезип алсырап кыйнала баштайт. Ал Никке мен үчүн менин үй бүлөм менен коштошуп кой деп айтып, сууга түшүп кеткенге аракет кылып, Ник болсо аны бир топко чейин сууга кое бербей жатты. Бир учурда кезектеги толкун урганда Ник Вилди кармай албай калып, Вилдин бир канча алыстыкта жансыз абалда кетип бара жатканын көрөт. Ошондо Ник көздөрүнө жаш алып, эми таптакыр эле жалгыздыкта калды. Капитан Тимоти издөөнү уланткыла дегени менен торнадонун капитаны дээрлик издөөнү токтотоюн деп эле калды.
Түндүн кайсы бир мезгилинде Ник дагы бир кемени көрөт. Бирок албетте кайра эле аны эч ким байкабайт. Ошентип дагы бир жолу таң атып, кайык оодарылгандан бери 42 саат өттү. Белине байлаган арканды кайыктын кыймылдаткычына байлап бир аз уктап кеткен Ник көзүн ачып таң атканын көрүп арканды чечип бошотот. Бул кезде ал дагы бардык ал күчүнөн тайып калган болчу. Чалкалап жаткан абалда жанына бир кайыктын жакындап келе жатканын да байкаган жок. Көрсө торнадо кемеси эми гана издөөнү токтотуп кайталы деп жатышканда, кызматкерлердин бири алыстан Никти байкап калыптыр. Дароо эле тиги учакка жетип келип ошол жерден Никти куткарып кетишет. Көзүнө чала була көрүнгөн нерселерден улам Ник өңүмбү же түшүмбү деп көргөн көздөрүнө ишене албай, андан атын ким деп сурашканда Ник деп жооп берет. Бир аз эсине келгенден кийин Ник куткаруучуларга кайра рахматын айтып жатканын көрөбүз. Ал эми Никтин аялына чалышып жакшы кабар айтышып, өкүнүчтүүсү Купердин аялына жаман кабар айтылат. Никтин досторун андан кийин дагы бир канча күн издешип, бирок эч эле таба албай коюшкан. Тасманын аягында ошол курман болгон адамдардын сүрөттөрү көрсөтүлөт. Дал ушундайча тасма соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.